Паспорттогу Кыргыз деген атты алып салган Тайырбек Сарпашевди Финпол куткарганы менен УКМК коррупция беренеси боюнча кармады. Ар заманда бир чуркулдай деген кеп бар. Атамбаевдин бийлик учурунда биринчи вице-премьер катары көктөгөн Тайырбек Сарпашев чуркулдайга айланган. Ал учурда эмне тендер болсо, мен деп кол көтөргөн окуучу сымал Тайырбек Сарпашев дайым даяр болуп калчуда. Мансабына таянып, тендерди утуп, бизнестин канын соруп кетчү. 2020-жылдын октябрынан соң башкы прокурор боло албай, Финполду башкарып калган Сыймык Жапыкеев эң биринчи асылган деле Тайырбек Сарпашевден баштаган. Заман оңолду, мына эми куса тургандар кусат деп турганда, ал даң салган торпоктой Финполдун колунан кутулуп кетти. Эмне болуп кутулуп кеткенин ким билет? Тез эле Жапыкеев генерал алып, партиялаштарын көзгө илбей калган. Былтыр июнда мени камаган жатат деп ыйлактап эле жүрчү. 2021-жылдын 19-июнунда Бишкектин 1-май райондук соту мурунку биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин баш коргоо чарасын карады. Ал 31-июлга чейин УКМКнын абагында камакта калтырылды. Сарпашев 17-июнда Кумтөр кениндеги коррупцияга байланыштуу кармалган. УКМКнын расмий маалыматында сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында Сарпашев жогорку саясий кызматта иштеп жатып, канадалык Центара компаниясынын өкүлдөрү менен жең учунан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кумтөр кенинде жайгашкан мөңгүлөргө зыян келтирип, аталган компаниянын кызыкчылыктарын ишке ашырууга багытталган кылмыштуу иш-аракеттери аныкталды. Сарпашев өкмөттө жооптуу кызматтарды ээлөө менен Центаранын кызыкчылыгы үчүн мөңгүлөрдүн сакталышын камсыз кыла турган мыйзам долбоорун иштеп чыгууга жана аны кабыл алууга тоскоолдук кылган. Мындан тышкары Сарпашев кылмыштуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кумтөр Голд компанияга мөңгүлөрдү иштетүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө, Кумтөр кенинде жайгашкан Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүнүн талкаланышына алып келе турган суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү парламенттин кароосуна киргизген. Сарпашев тергөө тарабынан аныкталган кылмыштуу аракеттерин эске алуу менен 17-июнда коррупция боюнча кармалды деп айтылат. Мамкаттоону тескеп турганда паспорттогу Кыргыз деген жазууну алып салуу үчүн жан үрөп күрөшкөн Тайырбек Сарпашев деген чиниш бар. Жеткен алкы бузук, токтогул мындай турсун жердин баарын Акаевка таянып алып койгон. Аркемдин артында шалпаңдап бийликте жүрүп, учурунда Туран партиясын түзгөн Тайырбек Сарпашев финансы полициясына суракка чакыртылган. Эмне болуп кутулганын ким билет? Ал мамлекеттик мекемеде жетекчилик кызмат ордун ээлеп турганда көп сандаган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү сатып алган. Кийин аны декларацияларда көрсөтпөстөн жакын туугандарына каттаган. Буга чейин коопсуздук органдары мурунку вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевка карата мыйзамсыз баюу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүштү башталганын кабарлаган. Градиент Строй жоопкерчилиги чектелген компаниясы уюштуруучусу Апазбек Сарпашев, жетекчиси Алмазбек Сарпашев. Кыргыз-казак биргелешкен Градиент жоопкерчилиги чектелген компаниясы уюштуруучусу 2013-жылдын февралына чейин Тайырбек Сарпашев, андан соң Эмир Радик Сарпашев. Градиент Церера дыйкан чарбасы уюштуруучусу Дүйшөке Сарпашев, атасы жетекчиси Абдрашит Лапазов. Градиент токтогул жоопкерчилиги чектелген компаниясы уюштуруучусу Наталья Ким менен Сергей Осипов, жетекчиси Эмир Радик Сарпашев. Градиент нет жоопкерчилиги чектелген компаниясы уюштуруучусу Казак-Кыргыз биргелешкен Градиент жоопкерчилиги чектелген компаниясы жетекчиси Болот Борболзоев. Градиент недвижимость жоопкерчилиги чектелген компаниясы уюштуруучусу жетекчиси Эмир Радик Сарпашев. Градиент Групп жоопкерчилиги чектелген компаниясы уюштуруучусу жетекчиси Владислав Ли. Градиент чүй жоопкерчилиги чектелген компаниясы уюштуруучусу Сүйүн Кадыров, Мелисбек Иманалиев, Мирлан Акматов, жетекчиси Сүйүн Кадыров. Атамбаевдин камчыс чабары Тайырбек Сарпашев 2013-жылдын февралына чейин мыйзамдуу, кийин биринчи вице-премьер катары мыйзамсыз башкарган. Градиент жоопкерчилиги чектелген компаниясы 2012-жылы 9 мамлекеттик тендерди утса, 2013-жылы 12 тендерди уткан. Комиссиянын айтымында 2010-жылдын 2013-жылга чейин эле компания 529 миллион 522 миң сомдук 110 тендерди утуп
алган. Документтер боюнча Gradient жоопкерчилиги чектелген компаниясы 2010-жылы 34 миллион 774 миң сомдук 18 тендер утуп алса, ар бир тендер орто эсеп менен 1 миллион 931 миң сомду түзгөн. 2011-жылы компания ого бетер күчөп, жалпы суммасы 127 миллион 92 миң 275 сомдук 34 тендер утуп алып, орто эсеп менен ар бир тендер 3 миллион 738 миң сомду түзгөн. 2012-жылы Gradient жоопкерчилиги чектелген компаниясы 190 миллион 530 миң сомдук 32 тендер утуп алып, орто эсеп менен ар бир тендердин баасы ракеталык ылдамдык менен жогорулап 5 миллион 954 миң сомду түзгөн. Шекшинген өзү шектенет. 2013-жылдан баштап компания анын тендерине болгон кызыгуулар көбөйүп, тендер утуп алуу саны азайган. Ошого карабай жалпы суммасы 168 миллион 157 миң сомдук 26 тендерди чапчый жыгылган. Орто эсеп боюнча ар бир тендердин наркы 6 миллион 467 миң сомду түзгөн. Булак Назар News KG. Сарпашев вице-премьер болуп турган кезде тендерлердин өтүүсүн калчап, ага таандык делген компаниялар бир да жолу утулган эмес. Ага таандык делген Gradient фирмасы жол куруу тендерден утуп чыккан. Андагы мыйзамсыз иштерди 2013-жылы депутат Дастан Бекешев парламентте айтып, коррупция экендигин белгилеген. Бирок ошол учурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев мыйзам бузуу жок экендигин билдирип калкалап чыккан. Ал эми Сарпашев өзүн компаниядан оолактатып келет. Халыктардын үстүнө 70% кошуп туруп жабыртууга аракет кылган күчтөр аз эмес. Муну саясий күрөш дейт. Мен күрөшкө даярмын. Gradient фирмасы кумтөрдөгү калдыктан чыккан майлоочу майларды арзыбаган акчага сатып алып, кайра эле элге асман чапчыган баада сатып жаткандыктарын билдирип чыгышкан. Ана досторумдун көзүнчө айттым. Эй, тайраба дедим. Качанкыга чейин тайрандайсың дедим. Өзүнүн бетине айттым. Силер эмне элди бир жинди ойлоп атасыңарбы дедим. Ушунча могу карагылачы, могу саат эле бир 20-30 миң доллар окшойт айланайын дедим. Саатыңарды кара дедим. Могу кийген бүт көйнөгү, туфлиси, бүт Бриони деген бар да. Бүт президенттер кийген костюм Бриони 50 миң долларга чейин, 100 миң долларга чейин турат. Үстү эң эле арзан Бриони 5 миң доллар турат. Ошол жерден тайыр дедим. Ушул качанга чейин тайрандайсыңар, Силер эмне ушинтип жүрүп өтүп кетем деп атасыңарбы, Же Кудайдын кулагынан чүттүңөр беле, мурдунан чүттүңөр беле? Эмне силер ушунча Кыргызстанды сызга отуруздуңар дедим, Бир күн келет дедим. Азыр на коне сен Атамбаев менен жүрөсүң, на коне. Бир күн келет, мы с тебя спросим дедим. Ири кызматтагы мыйзамсыз кадамдары муну менен чектелбей, туулгандыгы тууралуу күбөлүктү даярдоого керектелген бланктарды сатып алуу боюнча тендерге байланыштуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген деп айыпталган. Буга чейин Кыргызстанда 2012-2013 жылдары төрөлгөн 40 миңдей баланын күбөлүгү жараксыз экендиги аныкталган. Документте туулгандыгы тууралуу күбөлүк деген жазуунун алдында майда тамгалар менен нике күбөлүгү деп ката жазылып калган. Мурдагы вице-премьер-министри Тайырбек Сарпашев кылмыш жаза кодексинин 304 беренесинин 4 бөлүгү менен кылмыш иш козголгон. Тайырбек Сарпашев төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүктүн бланктарын тендерден утпаган экинчи фирмадан сатып алуу тууралуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген. Сарпашевка ачылган кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелери менен кызматта турганда кылмыш иштери ачылганы менен аягына чыккан эмес, тактап айтканда суудан кургак чыккан. Эми бул ирет анын амалы өтпөгөн сыяктуу. Экономикалык кылмыштарга каршы кызматы ага карата кылмыш ишин жандандырып, үйүн тинтүүгө алып сес көрсөтсө, эми ага мыйзамсыз баюу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Дайыма мына чыр коштоп жүрдү да. Ошо мамлекеттик каттоо кызматына барганда дагы Максим Бакиевдин жерине байланыштуу жерлер боюнча чыр чыкты. Вице-премьер-министр болуп иштеп турганда баягы өзүнүн бир туугандарына караштуу Gradient фирмасынын 20-дан ашык эң чоң тендерлерди утуп алгандыгы боюнча мына Бишкек шаарынын оңдоп түзөө иштерине, асфальттоо ошого байланыштуу чырлуу иштери менен Кыргызстандын элинин эсине калган инсан да. Кыргызга кылган кыянаттыгынын дагы себеби бар. Мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп турганда паспорттогу улуттук графаны алып салып, улутка кылган кыянаттык деп бааланып жүрөт. Кыргыз мамлекети. Улут деген сөз жок өзү. Улут деп биз Сталин айткан эле көчүрүп алдык. Улут деген бул
мамлекет бүт дүйнөсүнө улут деген бул мамлекет түшүндүрөт. Мындан кийин кыргыз паспорттору башка улуттарга сатылып, натыйжада 98 уйгур жасалма кыргыз паспорту менен кармалган. Андан башка казак, чечен кылмышкерлери кыргыз паспорту менен колго түшүп, Кыргызстандын аброюна шек келтирген. Кылмыш жоопкерчилигине тартуу жеңилирээк каралып калганда, ушуна кызмат абалынан пайдалануу, мамлекетке чыккынчылык кылуу, жасалма жарандык берүү, ушул боюнча жазалар жеңил болгондуктан бүгүнкү күнгө чейин ошондой кылмыштуу иштер бүгүнкү чейин уланып атат. Тайырбек Сарпашев 6 октябрга караган түнү Ала Тоо аянтында катуу сабалган. Митингге чыккандар аны жарым жылаңач кылып, бетин канжалата кармап бараткан, тасма тараган. Октябрь айындагы өзгөрүүлөргө ылайык казынаны кемирип жеген чиновниктерге люстрация мыйзамы менен жазага тартуу сунушталып келет. Алар ээлеген байлыктарын кайрадан мамлекетке кайтаруу талабы бар. Эми Сарпашев кандай айла таап кылмыш жоопкерчилигинен кутулат же аны кимдир калкалап чыкса дагы бул бийлик айласыз кадамга кептеди. We'll be right back.